Sizge qaysı trayektoriya менен солго бурулганга болот деген суроо болду. Азыр мына сиздер кесилишке келип калдыңыздар. Анан алдыңарга эки багыт көргөзүлүп атат, А жана Б деп. Солго бурулушуңар керек экен. Ошондо кайсы менен бурулсаңар туура болот дегенде суроо болду да. Аны билиш үчүн биз эмне кылабыз? Оң тараптагы жол белгиге карайбыз. Оң тараптагы белгини карасаңыздар, бир багыттуу кыймыл сол жакка экен. Демек, азыр алдыдагы эки жол тең, бир багытка экен. Мына ушул учурда сиздер кайсы менен буруласыңар? Өзү негизи, эгер бир багыт болбогондо, анда сиздер оң тарап менен, мына Б менен бурулушуңар керек эле. Бирок азыркы учурда бул эки тилке тең бир багытка болгондуктан сиздер каалаган менен бурулсаңар боло берет. А менен бурулсаңар деле болот, анан Б менен деле бурулсаңар болот. Себеп дегенде экөө тең бир жакка жүрө турган жолда. Ошондо кайсы жооптор болот экен? Кайсы траектория менен солго бурулганга болот дегенде, эки траектория менен тең деген биринчи жооп тура болду. Ушул жоопту белгилейбиз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Урматтуу менен көрүүчүлөр мен катталуучуларым, эгер право алууда экзаменде өтө албай жаткан болсоңуздар, менде онлайн платный курс бар. Ошол курска катышып экзаменде өтсөңүздөр болот. Эгер катышам десеңиздер, мен профилим астына WhatsApp группанын ссылкасы коюлган. Же болбосо азыр мен экранга контакт номер таштайм. Ошого байланышка чыксаңыздар, мен толук маалыматтарды беремин.